Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Эми китебибизди улантабыз. Биз азыр ошол дуанын кайтарылбаган дуа деген китепти окуп жатабыз. Анан дуанын убактысы тууралуу сөз кылып болчубуз. Дуанын убактысы тууралуу. Жана айткан элек, ошол Ибн Кайым рахимахуллахтын айткан өзгөчө дуа кабыл боло турган 6 убактысы бар экен. 6 убакыт бар экен, ошону айтып кеткен. Ошолордун биз эң биринчиси тууралуу менен сөз кылдык. Буга чейинки сабактарда кайсы убакыттар түндүн акыркы 4-чү бөлүгү. Аллах субханаху ва таала ылдый касмага түшкөн убакта бизге жакын келип, ким Аллахтан ким мага дуа менен кайрылды, мен ага жооп берем. Ким менден сурап жатат, мен ага берем. Ким менден кечирим сурайт, мен ага кечирем дейт. Ошол хадиске негизделип, ошол эң биринчи дуанын кабыл боло турган өзгөчө убакыты болсо керек. Экинчи дуанын кабыл боло турган өзгөчө убактысы бул деген азан учурунда. Азан болсун. Азан бүтөөрү менен сразу азан бүтөөрү менен. Ошол кезде бул дагы улуу ошол дуага умтула турган бир өзгөчө убакыт болуп эсептелет. Бул деген өзгөчө да мындан кийинки 3-чү убакыт бар. Азан менен куматтын ортосуна деген бар. Ал башка. Бул азан бүтөөрү менен. Бул азан бүтөөрү менен кайда бул тууралуу Кур'ан сүннөттө болгон келет, айтылат. Так азанды ким уккан болсо деп. Анан азан ошол муаззиндин азанчынын арттан кайталап, өзүнүн кайтала турган сөздөр бар, мисалы, эмнелер кайталат, ошол Аллаху акбар, Аллаху акбар, ашхаду ан ла иляха илlalloh, ошол кайталат. Ошол кайтып эмнени айтса, ошол айтып келет. Бир гана хайя алас сала десе, же хайя алал фалах десе, эмне деп керек? Ла хавла ва ла куввата илля билlah. Ла хавла ва ла куввата илля билlah деп. Ошол эле башкача айтабыз. Калган баарысын азанчы эмнени айтып аткан болсо, ошонун баарын айтып артынан кайталап турабыз да. Ошондо ошо азанчынын соолундай болгон соопко жетебиз да. Азанчы кандай ошо канча күнгө чейин жеткен болсо, баары ошо жооп берген болсо, ошолор келип намаз окугандардын баары соолунат да. Биз дагы ошо азанчынын артынан кайталап эле ошо соопко да жетсек болот дейт. Бул сүннөт да, иншалла колдон келишинче таштабаган аракет кылышыбыз керек да. Анан кээде эмне окуп калат? Биринчи Аллаху акбар, ашхаду ан ла иляха илlalloh адам бир өткөрүп салат да. Андан кийин уатса азан хайя алас сала, хайя алал фалах айтып атканда мен өткөрбөйдүм деп кээ кайталап коет да. Жок, сен өткөрүп салсаң дагы, же аякчана жетип калса башкындагыларды кайталап койсоң болот. Түшүнсүңбү? Келер, мен башкалардын сөздөрүн өткөрбөйдүм да, болду мен айта албай калдым, мен азыр кайталасам болбой калат деп ойлойт да. Жок, эмне кылып коет? Мисалы сен аякчанды окуп калдың, жетип калдың. Эмне баштан баштап азанды ошол сөздөрүн кайталап берсең болот иншалла. Түшүнсүңбү? Ошол үчүн айтылат, бул тууралуу Абдуллах ибн Амр радиаллаху анхума андан айтылат хадисте, бир адам пайгамбарга саллаллаху алейхи вассалам келип мынтип айтат: "Я Расулаллах" дейт. "Эй Аллахтын элчиси, иннал муаззинина яфдулунана" дейт. Чынында муаззиндер дейт, азанчылар бизден ашып кетип атат дейт, артыкчылыктардан бизден ашып кетип атат. Сооптор менен. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Кул кама якулуна фа идан тахайта фасал ту'та" дейт. Сен ошол артыкчылыктарга сен жеткиң келген болсо мындай. Алар айткандын сен дагы айта бер дейт. Алар айткандарды айт койгон, кайталабай. Анан бүткөндөн кийин, эгер бүтсөң, фасал ту'та дейт. Аллахтан сура, сага берилет дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Муаззин азанчынын кайталап атканын айта бер. Бүткөн соң сура дейт. Сура соң сага берилет дейт. Ошо азан бүткөндөн кийин так ошо азан бүтөөрү менен дуа кыла турган болсок, бул дагы өзгөчө дуа кабыл болуусунун бир убактыларынан болуп эсептелет да. Бирок бул да эмне бар экен? Шарттар бар экен, билесизби? Экен азанды угуп туруш керек экен, кайталап турушубуз керек, анан дуа кылыш керек. Кайталап эле туруп неметсе, анда бул хадистегидей болбой калышы. Хадисте ошондой айтылат. Ал эмне дейт? Ал кайталап атканын сен дагы айтып тур, бүткөндөн кийин анан дуа кыл. Албетте бул өзүнүн дуасы бар. Дуаны айткандан кийин, азан бүткөндөн кийин өзүнүн дуасы бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам фадиланы сураган өзүнчө дуасы бар. Ошону айткандан кийин. Ошол пайгамбарыбыз үчүн дуаны айтып бүткөндөн кийин
Ара ойлой ошо токтоп эле ошол каалаган нерсени сурап кое берсең болот. Өзгөчө эле азандан кийин дуа барбы? Аллаху бахади тама деген дуа. Ошол дуаны айтып бүткөндөн кийин токтоп коюп дагы улантып туруп өзүң каалаган нерсени сурай берсең болот. Бул сүннөт боюнча кандай? Каалаган нерсени сурасаң болот. Ошол өзгөчө дуанын убактылары дейт, улуу убактылары. Үчүнчү убактысы азан менен коматтын ортосунда. Бул дагы артыкчылык убактысы экендиги тууралуу дагы көптөгөн тексттер, шариат тексттерде келет да. Бул тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буга чейинки жанагы хадисте айтып кайда келет? Бул дегени Абу Дауд келтирет, сонун сунанда Шейх Альбани Хасан деген да. Жанагы сурасаң берилет дегенчи. Ал эми бул азан менен коматтын ортосундагы тууралуу хадис муну да Абу Дауд келтирет, сунанда жана Тирмизи жами, Шейх Альбани Сахих деген. Мында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деген. Дуа ла юрадду бейнал азан ва азан ва иқама. Азан менен коматтын ортосунда дуа кайтарылбайт дейт. Азан менен коматтын ортосундагы дуа бул кайтарылбайт дейт. Сөзсүз кабыл болот. Алла турган дуалардан да. Ошондон көрсөтөр жанагында кайра айтып беребиз. Демек, жанагы шам намазы бүтөр менен дароо эле окуса болушпайбы? Негизи бул кайра сүннөткө туура эмес, каршыда туруш. Негизи күтүп туруш керек, мүмкүнчүлүк бериш керек. Адамдар азан айтып атасың, намазга чакырып атасың туурабы? Намазга чакырып аткандан кийин күтүп тур да, адам келсин, жетип келсин жок дегенде. Дара талаңа жетишип калсын. Азан максат аткарылбай калат атпайбы? Бир жагынан ошол. Бир жагынан азан максаты адамдарды азан чакыруу. Сен чакырып атасың, азан айттыңбы күтүп тур. Дара эле окуп 5-10 мүнөт болсо эле күтүп туруш керек. Андан кийин чындап эле кээ бир адамдар азан айтылып атат, мен азыр барсам жетишпеймин, окуп бүтүп калышат деп барбай коюшат. Азан окуп атып дагы жетишпеймин дейт да, чындап. Чындап ошол жакта проблема. Андан кийин негизи сүннөт боюнча биз ушундай кылган аракет кылышыбыз керек да, негизи. Күтүш керек. Анан бул бир жагынан ошол намазга адамдар келиш үчүн, экинчи жагынан эмне экен? Дуа кылганга мүмкүнчүлүк бериш. Дуа кылганга мүмкүнчүлүк да. Сен азан айтып туруп эле намаз окуп атсаң, бул мүмкүнчүлүк колдон чыгарса болуп коесуң. Ошо бүтө туруп эле убакыт бар алхамдулилlah. Жетишсе болот, шам убакытсы бар. Анан бир аз күтө туруп, анан окуган бул жакшы сүннөт болот да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка хадисте муну Таялис Мустак китебинде Шейх Альбани Сахих деген силсила сахихада пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Иза нудия бис салати футихат абвабус сама вастужибат дуа." Качан намазга чакырылганда дейт, асмандардын эшиктери ачылат дейт. Жана дуаларга жооп берилет дейт. Сен намазга чакырылганда эмне экен? Асмандардын эшиги ачылат экен, анан дуалар жооп берилет экен. Асмандар эшикти ачылат дегенде, сен дуаң көтөрүлүп барат, асмандар аркылуу ары көтөрүлүп барат. Кимге Аллах Таалага чейин көтөрүлүп барат. Бул да Аллах Таала бийиктикте экендигин бир түзмө болсо да бир мындай бир кошумча болгон далилдердин бири да. Асмандарга ачылып, демек Аллах Таалага сен дуаң көтөрүлүп жетип барат дейт. Дуага жооп берилет. Мындан дагы эмне түшүнүш керек? Сөзсүз эле азан менен коматтын ортосундагы эле дуа эмес. Могу хайсен эмне түшүнөбүз? Демек азан бүткөндөн кийин намаздагы дуаларга да тиешеси бар да болчу. Коматтан кийинки деле болду. Намазга чакырылды. Анан намазга эшиктер ачылды деп коет, эшиктер асмандардын эшиктери ачылды. Дуага жооп бере алат дейт. Ошол намаз убактысында дагы демек ошондой ниет менен дуа кылыш керек. Намаздын ичинде. Намаздын ичинде кайсы убакыттарда саждада мисалы. Саждада эки сажданын ортосунда, намаздын аягында тахият салаватта окуп бүткөн соң. Ушул кездер эмне жерлер дуанын убакты. Намаздын ичинде. Намаздын ичинде. Анан колдон келиши ошол да. Ошол өкүнүчтүүсү. Адамдар намаздын ичинде дуа кылышпайт. Кайра ушуну дагы биз элдерге жеткиришибиз керек. Намаз бул Аллах Таала менен байланышта. Правильно айтабыз. Ас-салат бул дегенде сыйла деген маанилерге айтып атты. Бул байланыш. Өзүнчө котормосу эле бул. Араб тилиндеги мааниси эле байланыш. Дуа. Аллахка жалбаруу кайрылуу. Дуа. Ас-салам мааниси араб тилинде дуа. Бул намаз өзү дуа. Баштан аягына чейин дуа. Аллах Таалага мактоолорду айтабыз, салават айтабыз. Дуанын адептеринен кандай? Аллахка мактоо айтасың, пайгамбарга салават айтасың, анан дуаң жетет да. Намазды карасаңыздар, намаздын ой жүгүрсө бар.
толығынан башынан чейин дуа. Баштаган Аллах Таала мактоолор айтып, Фатиха баштап окуп, аягында Алла пайгамбарга салаваттар айтылат. Бул дуа. Намаз өзү дуа. Ар намазыбызда биз деген Аллах Таалага демек муктаж болсок кайрылуу биз Аллах менен байланышып атам деген ишеним болуш керек. Жөн эле милдеттин атканын бүтүп кеткен андай эмес да. Албетте ошол эң биринчи милдетибиз аткарабыз. Аллах Таала биз сураган жооп бере албайбыз. Бирок ошол менен бирге биз муктажбыз намазга. Намаздарыбызда муктаждыктарды сурап качан сурайбыз? Анан ошол намазда мына Фатихадан баштап, Фатиха дуа. Фатиха сүрөсү бул дуа. Эң маанилүү сөзү ошол Фатиханы окуп жүрсөк, Аллахка мактоо айтылып келип, Аллах Таалага жакындап, биздин жалгыз Аллахка сыйынат экенибизди түшүндүрүп, тавхид менен Аллахка жакындап, ага чейин Аллах Таала мээримдүү, ырайымдуу, кыямат күнү падышасы экендигин, ысымдарын Аллах Таала ысымдарын эсептеп, аламдардын эгеси экенин айтып, Аллахка тазим кылып, Аллахка жакындайбыз. Аллахтын ысым сыпаттарына жакындайбыз го. Айтылабы, сактанчы. Жакындап туруп, анан Аллах Таала немаз Аллах Таалага тавхид менен жакындап атабыз. Биз сага гана сыйынабыз. Анан сага гана сенден гана жардам сурайбыз деп. Ошол Аллах Таала жакындап келип туруп, анан эмне сурап айтып атабыз? Ихтинас сиротал мустаким, бизди туура жолго багытта. Көзсүз дуа. Сиротал лазина анамта алейхим. Сен өзүңө ага жакшылык көрсөткөндөрдүн жолуна. Гайрил магдуби алейхим ва лад-даллин. Карагызып калгандарын жана адашкандардын жолуна эмес. Көзсүз улуу дуа. Бизде Аллах Таала хидаят сурап атабыз, туура жолго бизди салсын деп, жана ошо туура жолдо бекем кылсын. Ким туура жолго эле түшүп калып, сен мусулман болуп калып эле калып эле жетиштирмес да. Бирок ошол мусулман болуп, чында эле туура сүннөт жолдо, айлыктыкты кармаган абалда, ушул абалда өлүп калуу, ушул убакытта жашоону өткөрүү, ушул ушул кыйын. Ошондуктан биз дайыма Аллах Тааладан биз хидаят, туура жолду сураганга муктажбыз. Ошол демек дуа бул. Андан кийин дагы дуа. Саждада дуа кылынат. Бирок саждада дуа кылганда кээ бир ката бар, кээ бир адамдар өзгөчө акыркы сажданы узак кылышат да. Башкалардандачы. Өтө узак кылуу келет. Бул туура эмес, бул сүннөткө каршы да. Сүннөткө каршы. Не пайгамбар саллаллаху намазынын ар бир кыймыл аракеттери мындай бирдей болгон да. Бирдей болгон деп келет. Бирөөсү өзгөчө узак болуп кетиш керек. Мисалы сажданын баары бир кандай бир бирдей убакытта болуп туруп, анан бирөөсү өзгөчө узак болуп кетсе, бул сүннөткө каршы болуп калат да. Андай керек. Дуа кылса ар бир саждада дуа кылат. Бирок эң башкысы аябай узак болуп кетиш керек да. А кээ бирлер бар такыр эле имам көтөрүлсө саждада тура берет да. Дуа кылат. Алдага тура эмес да. Иннама жу'ила лиман лиютамма бихи деген да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Имам бул анын артынан ээрчиш үчүн коюлган деген да. Ээрчиш үчүн коюлган деген. Имамдын артынан ээрчиш. Бул да ушундай бир каталар. Анан саждада бирок көбүрөөк дуа кылыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсы айткан? Акраб ма якунул абду иля раббихи ва хува сажид. Аллах Таалага эң жакын адам пенде эң жакын болгон абалы бул сажда убактысында деген да. Сажда абалы. Саждада туруп турганда Аллах Таала сен эң жакынсың. Көбүрөөк ошон үчүн ошондо дуа кылгыла деген да. Эмне менен жакынбыз? Кандай жакын? Дуага жооп берүүбүз. Биздин абалыбыз менен жакынбыз. Аллах анткени бул Аллах адамда пендеде эң сыйруу болгон бул чекеси да, пешенеси. Эң сыйруу болгон пешенеси, чекеси эмне болот? Адамдар тамандар менен кармандар басып жүргөн жерге коюлат. Аллахтын буйругун аткаруу менен, Аллахка моюн сунуу керек. Көздөр ушундай абалы менен Аллахка жакын болбойбу? Көздөр Аллахка моюн сунуусу менен. Демек Аллах Таала дагы ага ушул дуасына жооп берүүбүз менен Аллах Таалага жакын да. Бирок өзү Аллах Таала эмне асмандар үстүндө, арштын үстүндө. Бирок дуасына жооп берүүбүз менен ушул убакта жакын. Мүмкүнчүлүк көбүрөөк мүмкүнчүлүк бар дуасына жооп берүүгө. Түшүндү? Анан деген бул саждада да анан эмне болот? Намаздын аягында дагы. Аттахият салават айтып бүткөн соң, өзгөчө биз жакта дароо эле бүтүрүп салат намаздарды, мисалы көбүнчө Мекке Мединада болуп калат да. Ата өзгөрүп сурашат да. Анан кечке туруп калышат. Жегенде эле мисалы намаздарды. Намаз окуп аткандар аттахият салаватты окуп коюшат да, күтүп тура беришет. Эмне айтышты билбейт. Анан ойлору кетет, жака бияка кетет да, башка нерсе ойлончу, алаксып. Ошол убакытта эмне кылыш керек? Имам дуа кылып атат. Имам сүннөттү билет, туурабы? Ошо сен дагы дуа кыл ошо. Эң жакшысы кандай? Ошо арабча сүннөттө келген, Куран сүннөттө келген дуаларды айткан жакшы. Эгерде аларды билбесе, адам айта албаса, өз тилинде деле айтканга тоскоолдук жок. Проблема жок. Өз тилинде деле айта берсе болот иншалла. Бирок албетте жакшыраагы
сүннөттө келген дубаларды айтты. Арабча айтуу жакшы. Ким сүннөттө келген арабча айтканга мүмкүнчүлүгү болгонбу? Айта алгыдай болсо башкача айткан болбойт качы негизи. Бирок мүмкүнчүлүк болбосо анда келсе болот. Ошол 4-чү убакыт болду. Намаздар бүткөн соң, шейх айтат, бул 4-чү намаздардын фарз намаздардын акырында, саламга чейин. Бул өзгөчө убакыт. Анткени көптөгөн себептер чогуу кылып атат. Анткени биринчиден мусулман даарат абалында. Даарат абалында дуа кылган бул жакшыраак. Экинчиден кыбланы карап турасың. Аллахка такбир айттың, Аллахка тазим кылдың, анын сөзүн окудуң, Куранды окудуң. Андан соң рүку кылдың, сажда кылдың, Аллахка моюн сунуп, өзү таквалыкты билдирип, Аллахка аламдардын Роббисине. Андан кийин соң ташаккутто сөздөрүн, кандай улуу маанилерди аларды айттың, улуу болгон амалдарды аткардың. Андан соң тахият, Аллахка тазим кылып, андан соң ла иляха иллаллах бөлүн айтып атасың намазда. Анын пайгамбарга салаваттарды эң улуу салават. Болгондо да салаваттардын эң жакшы түрү. Пайгамбарга салават айтуунун эң жакшы салаваты бул кайсы? Ас-салату ибрахимия деп коет да. Ошо намаз айтыла турган салават бар го. Ошол салават намазда салату ибрахимия деп айтат да. Бул эң салаваттардын эң жакшы түрү болот. Көстөр эң жакшы салаваттын түрүн айтасың да. Андан соң көстөр ушул баардык ушундай дуа кабыл болуш үчүн кандай сонун себептери чогуу болот да. Ошол убакытта сен дуа кыла турган болсоң, Аллах Таалага бул дуанын кабыл болушуна көбүрөөк себеп, көбүрөөк мүмкүнчүлүк бар. Намаздын ичинде да. Намаздын ичинде сен намазда дарыт жок, намаз окуйсуң да. Сен кыбланы карап атасың. Башка жака карабайсың да туруп. Мааниси намаз жөнүндө айтып атат чыгып, намаз убакыты. Бирок намаздан сырткары дагы, бирок даратың болуп дуа кылсаң, кыбланы карап дуа кылсаң бул жакшыраак. Намаздан сырткары да. Бирок намаз демек намазда ансыз деле ошол себептер чогуу атат. Ушуга кайдыгер караш. Аны айтып атпайсың, намаз бул байланыш. Кээ бирлер салам берип туруп, анан дуа кылышат да. Бул туура эмес да. Салам бербей туруп, саламдын ичинде, намаздын ичинде дуа кылганың бул жакшыраак. Эми кылсаң болот салам бергенден кийин да. Бирок намаздын ичинде кылганың жакшыраак. Бул кандай мисал берсе болот. Сен бирөөдөн чалып атасың, байланышып атасың. Анан телефонду сен сураган нерсе телефонду коюп туруп анан сурайсың да. Азыр байланышып турган кезде сурайсың да. Ошондой эле туурабы? Сен байланышып турган кезде сурап ал да. Ошондой эле намаздын ичинде сен. Намазда азыр ушундай абалда, улуу абалда турасың. Эч нерсеге алаксыбай, Аллах Таала менен байланыш болгон болсо, эми анын милдети Аллах Таалага айтпай жана хадисте айтып эле го. Эң жакшы жакындатып турган иштер эмнелер? Ал парыз кылган иштер. Сен парыз кылган нерсени Аллах Таала сага парыз кылган ибадатты аткарып атасың. Аллахка эң сүйкүмдүү, эң жакындатып турган иштер. Анан ушул себептин баары чогулуп келип туруп, анан ошонун баарын бүтүп туруп, анан дуа кылып атасың. Ошол кезде дуа кыл. Ошондон мына Ибн Масуд радиаллаху анхудан келген хадисте ошо пайгамбардын саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөн ташаххудту үйрөтө турган сөздөрдөн кийин мынтип айткан аягында. Тумма ятахайру минад дуа а'жабаху илейхи фаядуу дейт. Ошондон Аллах Таала мындай эң сүйкүмдүү болгон сөздөрдү тандап, дуаларды тандап ошолорду сура, анан ошолорду тандап туруп анан сурагын деген. Сен сура, ушул кезде дуа кыл деп буйрук болот. Аяқта ошол ташаххудта салаваттан кийин. Ошол кезде дуа кылган бул жакшы да. Буну хадисти Имам аль-Бухари өзү сахихинде жана Имам Муслим өзү сахихинде келтирген да. Бул 4-чү убакыт болду, 4-чү маал да. Эми 5-чи дуа кабыл болуп турган өзгөчө убакыттардан бул жума күнү имам минбарга көтөрүлгөндө. Анан намаз бүткөнгө чейин. Намаз аяктап бүткөнгө чейин. Ошо жума намазы убакыты. Имам келип, мешке келип, анан минбарга көтөрүлөт да. Ошол кезде минбарга көтөрүлүп, ошол кезден хутбаны айтып, эки хутбанын ортосунда ошолор болуп келип, анан эң ошол намаз аяктанганга чейинки ушундагы дуа кылып турган өзгөчө убакыт эсептелет. Бирок албетте бул мааниси демек имам хутба айтып атса сен дуа кылып отур деген маани эмес. Имам хутба кылып атса, хутба айтып атса, эмне кылыш керек? Угуш керек. Угуп отуруш керек. Эгерде укпай, алаксып, андай палас менен же нерселер менен телефону алаксыбай турган болсо, эмне болуп калат? Жөн эле 5 минут болуп калат да. 5 намаз. Жума намазын солун албай калат. Эстесиң, алаксыбаш керек да. Жанагы таштар менен алаксып калган тууралуу ошондой хадис айтылганда, таштар менен алаксып койгон үчүн эмне болгон экен? Алардын жөнүндө 5 минут калды.
эмне кылыш керек экен? Ошон үчүн эч нерсеге алаксыбаш керек. Болгондо дагы бирөө сүйлөбөш керек да. Ал эми бирөө сүйлөп атса, сен сүйлөө деп дагы айтпашың керек да. Сен алаксың болуп каласың да. Анан эмне кылыш керек? Сүннөт боюнча сен имам тарапка, мындай сен түз карап атсаң, имам мисалы оң тарапта болсо, сен денең менен ошол жака бурулуп карап отурганың жакшы. Денең менен толук бурулуп отурганың. Анан ошол пункт коюп угуп отуруш керек хутбаны. Бул кайсы хутба? Ошо экинчи азандан кийин. Экинчи азан. Качан имам минбарга чыкканда. Ага чейинки жөн эмес да. Ага чейинки жөн эмес. Ошол качан имам минбарга көтөрүлөт го. Минбарга көтөрүлүп сүйлөйт го, туруп сүйлөйт. Ошол жөн. Ошону угуп отуруш керек. Пункт коюп угуп отуруш керек да. Анан ошол эки минбарга көтөрүлгөндөн кийин ортосунда отурат го. Ортосунда отурат. Эки хутбанын ортосунда. Ошол кезде дагы дуанын убактысы. Ошол кезде дагы дуа кылсак деп тургандар айткандар. Кene жума күнү пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, бир убакыт бар, ошол кезде ким эгерде дуа кылып, ошол кезге туура келип кала турган болсо, анын дуасы кабыл болот деген. Ошол бир эки сөздүн эки мени бар, ошонун бирөөсү ошол убакыт деген. Ошол эки хутбанын ортосунда деген. Бирок жалпысынан кайсы экен? Убактысы ошол имам келип минбарга көтөрүлгөндөн баштап намаз бүткөнгө чейинки убакыт. Намаз бүткөн, намаздын ичинде көрсө, жума намазынын убагында да, намаздын ичиндеги жана дуалар, саждада, ташаххуд намаздын аягында ошол нерселерди убакыт кылыш керек. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келген хадисте, имам Муслим келтирет. Жок, бул деген имам Аль-Бухари Муслим, имам Бухари жана Муслим келтирет. Айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Инна фил жум'ати ла саатан ла ювафиқуха муслим qa'imun yusalli yas'alullahu al-khayra illa a'tahu iyya." Yas'alullahu khayran illa a'tahu iyya. Чынында жума күнү бир саат бар дейт. Ошого мусулман туура келип кала турган болсо, ошол убакытка туруп намаз окуп турган абалда дейт. Аллахтан жакшылыкты сурап, сөзсүз түрдө ага берет. Сөзсүз түрдө берет. Намаз убакында. Намаз окуп туруп дейт, намаз коюп туруп намаз окуп деп деген сөз келди да. Анан кээ бир алымдардан айткан дейт, кээ бир алымдардан бир топ алымдар айтышкан, бул саат качан имам минбарга көтөрүлүп, ошол жума намаз бүткөнгө чейин деп айтышкан дейт. Анткени имам Муслим сахихинде келтиргенде Абу Муса аль-Ашариден радияллаху анху деген кайсы мынтип айтат: "Хия ма байна яджлис ал-имаму ила ан юқда as-сала." Бул убакыт дейт. Абу Муса аль-Ашаридин сөзү экен да. Эмне деп атат? Сахабанын ошо сөзү экен да. Качан имам отургандан баштап, намаз бүткөнгө чейин. Качан отуруп, каяка отуруп? Имам сүннөт боюнча келгенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай келет да. Мечитке келип туруп, дароо кирип берип туруп, минбарга отурат да. Минбарга отурат. Эки рекет окуйт. Андай жок. Минбар жума намазда ошондой. Келет дагы минбарга отурат эле. Келип туруп, чыгып туруп, көтөрүп салам берет эле, анан минбарга отурат деп келет да. Ошол убакыт жөнүндө айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай кылат деп, имам келип туруп, яматып, дароо барып туруп, минбарга отурат. Анан азанчы туруп азан айтат. Азан бүткөндөн кийин эмне экен? Азандан кийин дуа айтып, анан туруп хутбаны айтат. Көрсө, мына ошо андан кийин ана хутбадан кийин, эки хутбадан кийин намаз окулат, э. Мына ошол убакыттар жөнүндө айтылат, ошол убакыт жөнүндө айтылат. Ушул хадис Абу Мусадан марфу түрүндө пайгамбардан келди дегенде да майында келет, анан өзүнүн сөзүнөн дагы дегенде келет дейт да. Бир шаар болушу мүмкүн, бирок кандай болсо да ошол кайсы бир топ алымдар ошол дагы ушул саат деп тандашкан дейт да, ушул убакыт жөнүндө айтылган деген да. Ошол учурда мисалы имам деле хутба учурунда дуа кылып калышы мүмкүн да. Ошол үчүн имамдар дагы дуа кылат да намаз үчүн. Ошо дуа кылат, көчө экенде кандай жума намазда аябай катуу дуа кылышат да. Олорго мисалы амин деп турган да болсот да. Шейхтен айтып атат, сажда убактысына дейт, жана хадисти келтирди. Пенде эң жакын жөөгө эгесине боло турган убактысы бул сажда дейт, ошондон көбүрөөк дуа кылат деген келтирди, жана ташаххуд жана убакыт
ташахаттан кийин дагы дуа кылыш керек деп эскертип кетти да жума намазында. 6-чы убактысы акыркысы имам Биркайым айткандарынын убактыларынан бул ахиру саати бадыр аср. Аср намазынан кийинки акыркы саат. Жума күнү. Ошол жума күнүнүн акыркы ошо күндүзгү маалында акыркы саат. Ошо шам намазына чейин бир болжол менен 1 саат. Ушул дагы өзгөчө убакыт болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сахих келет, ал айткан саллаллаху алейхи вассалам: "Йаумул жумаати 12 саатан." Жума күн бул деген 12 саат дейт. 12 саат дейт. Ла юджад муслим ясаллаху шей'ан илля атааллах. Бир да мусулман жок дейт. Ким сөзсүз эгерде Аллахтан бир нерсени сураган болсо, сөзсүз ага аны Аллах таала берет дейт. Фальтамисуха ахир саати бадыр аср. Ошол убакытта дейт, дуа кыла турган. Ошол убакытта Аллах кабыл кыла турган. Бул деген асырдан кийинки эң акыркы убактысында, акыркы саатында издегиле деген. Жума күнү аср намазынан кийин ошол акыркы эң акыркы саатта ошол кезде ушуну издегиле деген. Асырдан кийин эле баштай берсе болот. Шам намазын чейин. Иншалла. Асыр колдук мүмкүнчүлүгү болсо, мисалы асыр намазга келип, анан шамга чейин отуруп мечитте шамга чейин 2 намаздын ортосунда күтүп отурган минут кандай сооптоп келет? Ошол убакыт бою толугу менен намазда турду деген сооп жазылат. Ошого да ниет кылып, мисалы асыр намазына келип, күтүп отуруп, анан дуа кылып, ошондо отурсаңыздар, колдун келиши, бул жакшы да иншалла. Ошо аракет кылыш керек. Ибн Кайым рахимахуллах ошончон Зад ал-Маат китебинде шуну айтканда жанагы 2 сөз айтып кетип атат. Бул саат тууралуу айтылган. Бул жанагы минбарга чыккан убактысы, жана экинчиси имам жанагы акыркы күн батканга чейинки 1 саат деп аткан. Ошол экөөдөй иншалла көрдөң аракет кылып изделиш керек. Ошондуктан шейх айтат, ошол өзүнө жакшылыкты каалаган пенде колдон келишинче ушул убакыттарды өткөрүүгө аракет кылыш керек дейт. Колунан келишинче аракет кылып, уларда дуа кылып, Аллахтан сураныш керек. Кийинде биздин муктаждыктарыбыз жок. Канчадан муктаждыктарыбыз бар. Ошолордон сурап аракет кылып калыш керек да, өзүнчө ушул мазет болгон артык болгон убакыттарда. Ошол менен кандай убакыттар болду? Кана 6 ким айтты? Кайсы 6 убакыт болду? 6 убакыт. Шейх Ибн Кайым имамдын кайсы 6 убакыт бар. Түндүн 3-чү бөлүгү. Түндүн акыркы 3 бөлүгү. Азандан кийин. Азандан кийин турат. Азан менен коматтын ортосунда. Намаздын ушугунда. Намаздын аягында деп атат, намаздын акырында. Саждада. Эми намаздын ичинде деп койсо болот. Намаздын ичинде өзгөчө намаздын аягында. Жума күнү асырда. Жума күнү имам минбарга чыгып намаз бүткөнгө чейин, кутба 2 кутбанын ортосунда. Анан намаз бүткөнгө чейин, мындайча айтканда имам минбарга көтөрүлүп намаз бүткөнгө чейин 5-чи ана 6-чы кайсы? Асырдан кийин. Жума намазынын акыркы сааты. Дагы бир айтып, биринчи экен түндүн акыркы 3 бөлүгү, экинчине азандан кийин дароо, азан дуасы айтылгандан кийин дароо сурап, үчүнчүсү азан менен коматтын ортосунда, төртүнчүсү намаздын ичинде, өзгөчө намаздын аягында, саждаларда намаздын аягында, анан бешинчиси деген имам минбарга көтөрүлүп, минбарга отуруп намаз бүткөнгө чейинки убакыт, алтынчысы жума намазынын акыркы күнү. Жума күнүнүн акыркы сааты. Шамга чейинки, акыркы саат деген мааниси шамга чейинки да, шамга чейинки күндүзгү акыркы саат. Асырдан негизи шариатта деген биздики деген кийинки күн шам менен башталат. Шам намазы келет го, түн келет го, ошондон кийинки күн башталган болот негизи. Эсеп болчу. Ошон үчүн шамга чейинки 1 сааты ошол жума күнүнүн акыркы сааты болуп эсептелет. Бизде түн анан күн.
түн башталат, анан күн башталат да. Түшүнүңүздөр? Ошон үчүн акыркы жума күнүнүн акыркы сааты кайсы болуп калат экен? Шамга чейинки 1 саат. Бул ушул убакыттар боюнча болду. Башкасы эми кийинки шарт болсо, кийинки сабакта болот азыр. Эми четверг күнү после шама эме дейт го. Если Кахф сүрөсүн окуш керек дейт го. Четверг бул деген жума күнү тууралуу айтып кетти. Кахф сүрөсү тууралуу мынтип айтылат да, бул хадисте келет, бирок сахих экендигине талаш бар кейбирлер. Сахих айткан, кейбирлер сахих эмес деп айтканда, Аллаху алим. Сахих эмес экендиги күчтөрөөт сыяктуу айтат. Бирок албетте бул чоң талаш, алдын ортосунда сахих дегендерде бир топ адамдар бар. Турса да проблема жок. Мындай деп келет, ким ошол Кахф сүрөсүн окуп турган болсо, кийинки жумага чейин ага нур болот. Деген хадисте келет да. Талаш бар да алар. Келип сахих эмес дегенде иншалла окуп турса болот да иншалла. Жума күнү сөз түнү эмес, бирок Шейх Хусеймин айткандар күндүз деп айтылат дейт. Күндүз. Ошондо жума күнү деп айтылат. Ошондуктан жума күнү чыккандан кийин аны окуат дегендей маани айткан да. Саждадан кийинчи, саждада өзүң тилиңде сурасаң Иншалла болот. Өзгөчө ким эгерде билбесе, арабча айта албаса, дуаларды, сүннөттөгөн дуаларды билбесе, немесе мисалы тоскоолдук кылабыз да. Өзүнүн эгесине сураганда, мисалы тоскоолдук кылат белек. Иншалла проблема жок. Иншалла сурасың. Өзгөчө кимдер үчүн айтабыз? Арабча билбесе такыр. Сүннөттөн келген дуаларды билбесе. Ким эгерде сүннөттөн келген дуаларды билсе, ошолордо чекет арабча чекет. Анан өзгөчө маани. Саждада айта учурда, мисалы Куранда келген дуалар болот да. Раббана атина фид дуnya хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Мисалы Куранда келет. Куран. Бирок ошону окуп атканда, Куранда окуп атам деген ниетте окуш керек. Түшүнүңүздөр? Саждада кел Куран окулбайт. Саждада зикир кылынат, анан дуа кылса болот. Муну бирок кандай ниетте? Дуа ниетте окуш керек да. Түшүнүңүздүр? ошол дуада өзүң тилиңде жаңы барганда учуралып болот да, кээбир балдар бала каалайт же бирөө ден соолугу менен начар, ошону өзүң тилиңде саждада сурасаң Иншалла. Болот. Бирок айтпайм, ошондо да көрсөң, эми өзү айтып атпайсың. Ар кандай абалдарыбыз болот да. Ошол чын эле ар кандай абалыбызга чындап сүннөттө ар кандай дуалар бар. Ошон үчүн биз мына өз илим алганга илимге умтулушубуз керек. Ар кандай абалдар. Ошол ар кандай абалдарга ар түрдүү дуалар болуп калган болобу, кыйынчылык болобу, мисалы кедейчилик болобу, карыз болобу, эмне кандай абалыңды карабасаң, сүннөттө ар кандай абалдарда дуалар келген да. Биз айткан дуадан сөздөрүн айтканда дагы ошо сүннөттө келген дуалар, бул ошолорду айтсак жакшыраак болот. Анткени бул дуалар эч кандай бир кемчиликтер жок ал убакта, чектен чыгуу да жок да. Биз анткени кээде биз сурап, туура эмес сурап алышыбыз мүмкүн да. Туура эмес сурап, өзгө бир кандай сыноо болуп калышы мүмкүн да. Ошондо көрсөң эң безопасный, эң жакшысы сүннөттө келген дуалар. Эң туура өзүнө бар болгон жактан жакшылыктарды кампай турган, чектен ашуу жок, жана туура эмес нерселерди сурап алуу нерселер да жок да, мындайчы. Так болгон дуалар ошолор менен сураганга аракет кылыш керек. Берекелүү. Бул мисалы убакыт айтпайсызбы, 6 убакыт деген. Бул менен бирок чектелет деген эмес да, деген маани. Эң башкалары дегендей да. Эң негизгилер дегендей да. Андан сырткары деле башка убакыттар бар. Мисалы жана сыноо учурунда, адам сапарда жүргөндө, мисалы сапарда жүрсө, кыйынчылык учурда, ооруп атса, оору келсе, дуасы жооп берет, Аллах Таала анын жанында деп айтат. Ошондой эле жан учурунда, жан учурунда, Аллах Таала сонун берекелүү суу учуру болот. Берекелүү багы. Аллахумма саййибан нафиян деп дуа кылыш керек. Аллах Таала ушул дуаны берекелүү бизге кыл депчи, ушул жанды. Ушундай мындан сырткары дагы көп эле көрсөң вакыттар бар да. Дагы кайсылар бар? негизи өзү адам Орозо кармап аткан учурда. Рамазан учурунда орозо кармап атканда. Көйлөр орозо кармап атканда так эле ооз ачаардын алдында дуа кылышат да. Ойлойт да, мына ушул жерде дуа кылышым керек деп. Орозого кармап туруп, мына ушул кезде дуа кыламын деп, ооз ачканга убакыт келсе дагы дуа кылып отура беришет да. Дуа кылып көп нерсе сурагысы келет. Албетте түшүнүктүү. Сурагысы келип атат көп нерсе, сурачу нерселер бар. Бул жакшы.
бирок ошону сүннөткө каршы кылып атат да. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсыда айткан? Силер жакшылыкта боло бересиңер, качан ооз ачуу менен шашылсаңар деген да. Ооз ачуу менен шашылып, ооз жабууну кечиктирсеңер деген. Кечиктирсеңер дегенде өз убактысынан кечирип салып эмес, чыгарып салып эмес. Өзүнүн акыркы убактына чейин алып барсаңар деген да. Акыркы убактына чейин колдон келишинче алып барып, ооз жабуу. Ооз ачып атканда колдон келишинче башталары менен ооз ачканга шашылсаңар, силер жакшылыкта боло бересиңер деген да пайгамбар. Ошентип силер китеп ээлерине каршы болгула деген да. Алар тескери кылышат эле. Алар этияттык кылып эле, этияттык кылып аша чаап эле эмне болот эле? Ооз ачканды кечиктирип, ооз жапканды эртелеп ушинтишет. Бизде пайгамбар саллаллаху каршылык алар каршы кылалар, тескери болгон деген. Ошондой эле мына ооз ачуу убактысы келет дагы, бар ооз ачып болсо кээ бирлер дуа кылып отурат. Жекеге баары деле ошентип отурат да. Эки эле ооз ачкан болот да. Бул туура эмес. Кайра ошону кайра сүннөттү жандандырышыбыз керек. Кайра тескерисинче эмне болуш керек? Шашылыш керек ооз ачканга. Шашылабыз дагы. Дуаны качан кылабыз анда? Анда качан дуа кылабыз? Күндүз дуа кылып, каалашынча. Оозунбек да. Ошол убакытта каалаган убакытта дуа кылып. Сөзсүз эле ооз ачып аягында деп айтылган эмес. Качан оозу кармап турган абалда. Дуасы кабыл болуп деп айтмайм да, көрсөтөр. Ошондо оозуң да ооз ачканга чейин жарым саат мурдага чейин отуруп дуа кылып. Ооз ачкандан кийин бирок шашылып ооз ачып барып. Эки жактардан болбойчу иншалла. Анан дуа көрсө дуа кылып атат. Анан бул убакыттарды айтып атканда мына өзгөчө мына эң маанилүү айтып керек. Ушул эле убакыттарда демек дуа кыла алат экенбиз, башка убакыттарда дуа кылганга болбойт экен деп түшүнүп алыш керек да. Аллах таала ар бир убакытта дуа кылат. Ар абалыбызда. Ар сөзсүз эле мисалы даратың алып келип намаз окуганда дуа кылыш андай эмес. Сен көчөдө кетип баратасыңбы, бир көйгөй түшүп калды, ошол каалаган убакытта дуа кыл. Машина айдап баратасыңбы, кол көтөрбөй деле ошол рулду кармап барат деле дуа кыл. Көрсөң, кайсы гана орунду болбосун, Аллахка жалбарып сурап берсең. Каалаган нерседен баштап, майда чүйдө нерседен баштап, Аллахка сура, Аллахтан сурап, адамдардан болсо колуңан келишинче эчтеке сурама. Бир гана жалгыз Аллахка таянып, Аллахка тоокел кылып, бир болгон муктаждыгыңды Аллах каалаганына билдирип, адамдарга колдон келишинче эч нерсеңди билдирип. Эч кандай муктаж эмескенин. Чынында эле сен Аллахтан ошондой кылсаң. Ким канчалык адамдарга муктаж эмескенин адам аракет кылып ошого умтулуп жүргөн болсо Аллах ошондой кылат. Эч кимге муктаж кылып койбойт. Эч ким. Бир гана Аллахтан Аллахка. Чынында эле калса сахабалар ошон үчүн кандай болгон? Сахабалар кандай улуу абалга даражага жетишкен? Кандай адам боло, кандай мына пайгамбардын мектебине чыккандар. Пайгамбардын тарбиясын алгандар. Кандай болот? Качан төбөдө кетип барат дейт, камчысы түшүп кетсе дейт. Жанында кетип бараткан кишиге камчыны көтөрүп берип койчу, алып берип койчу деп сурабайт эле. Ушундай майда нерсени сурабагандан кийин мындан чоңураак нерсени сурайт беле? Андан бешпеден сурабайт. Абдурахман ибн Ауф качан эмеге келгенде, Мединага көчүп келгенде. Ошо Мединага бир ансарлардын бири, ошол бир сахаба ага келип, анын эки бакчасы болот. Эки бакчасы. Ошонун экөөнүн бирөөсүн сунуштайт, ал дейт. Ал дейт. Анан эки аялым, ошонун калсын бирөөсүн ажырыштырам, кийин ошону алып дейт. Ошондой өз сурап берем деген да, тиги сапардан келип, сапардан көчүп келгендер да, Мекке менен Мединалыктарды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир туугандык койгон да, бириктирген аларды. Бир туугандык мусулмандык мамиле бекемдик болсун, бир туугандык мамиле бекемдесин деп көчүп келгендер менен алар тосуп алгандарды бирден бири-бирине бир тууган кылып тандап коет эле. Сенин мына көчүп келген, сенин бул бир тууганың, бири-бирине көңүл көтөрүп жүрөт эле да. Ошондой тигин бир тууган болгон бул. Анан айтат, кел, бир туугандык үчүн кел, мен сага эмне кылам? Ал эмес даже ошол эки бир тууган бири-биринен мурасты алышат эле да. Башка туугандардын маселеси. Ошол пайгамбар дайындап берген бир тууганы мурасын мураскор болот эле да, бала чакасын туугандар эмес. А бирок кийин эмне болгон? Кийин бул өкүмгө өчкөн да. Кийин бул өкүмгө өчүп, анан жакын туугандарга бирок башында ушундай болгон да. Эмне үчүн? Мусулмандар өз ара болгон бекем бир туугандыкты бекемдетиш үчүн. Анан ошондо карасаңыз, жана Абдурахман ибн Ауфка көңүл буруп тиги тууганды жанагындай бер сунуштаса, ал кандай болгон? Ооба деп ачып көрсөң алып алдыбы? Жок дейт да. Алган эмес. Мага эмне базарды көрсөт деген да. Анан базарды көрсөтүп, анан ал жакка барып өзү себеп кылып, аракет кылып, бир соода кылып атып, эмне болот? Кийин анан эң бай сахабалар бири болгон. Ал кайтыш болгондо дейт, Айша радиаллаху анха айтат да, ал айтканда анын калган мурасын, анын мураскорлору чоң алтындар калган экен да, ошолорду балталап беришкен дейт да. Чоң байлык калтырган. Өзү эч нерсеси жок болуп көчүп келген эмес. Аллахка болгон тоокелге таянганда кандай да? Аллахка таянышыбыз керек, эч кимге муктаж болбой Аллахка. Деп
жакшы ниет менен мен ушундан болгон нерселерди кийин Аллах жолун сатпайм деп жакшы ниет менен чынчылык менен аракет кыла турган болсо Аллахтан сөз жаман дейт. Чоң кербен болуп келет эле анын сол неме тиги байлыктар. Чоң бир кербен канча төөлөргө көчтөрүп келет эле. Иншалла болот. Мына ошондон көрсө мына сахабалар кандай болуп кеткен? Мына мисалдар көп да. Эч ким нерсеге сурашпайт. Жанагындай майда түрсө да чоң нерселерде эч нерсени сурабайт. Бирок болгон нерсесин бирок Аллахтан сурайт эле. Ал айтылат, мен ал эмес бут кийимин боосун алыштын мурда эмне кыласың бут кийим барасың сатып аласың да туурабы? Биздин оюбузга келет эле муну эмне кыласың буга кылышың барып алдым болду да деген ойлойсуң туурабы? Ошондо дагы карасаңыздар аларга Аллахка болгон кандай байланыш күчтүү болгон. Ушунда дагы кандай ла хаула ва ла куввата илля билля. Күч куат берген Аллах тааладан деп кандай ишеним аларга кандай бекем болгон. Мен ушуну дагы мен Аллахтан сурайм. Биринчи Аллахтан сурап, анан барып алышат деп сеним үчүн. Баллам ясалила ягда барайы деп пайгамбар саллаллаху ким Аллахтан сурабаса Аллахга ачуу болот дейт. Ошон үчүн биз сураналы. Болгон нерсеге сураналы. Чынында эле эгер Аллахтан жардам болбосо эч нерсе кылбайбыз. Аллах таала ла илаллах ла махтадайна ва ла тасаддак ва ла саллайт. Эгерде Аллах таала болбогондо дейт пайгамбар саллаллаху кайра айтат эле ушул сөздү. Биз нелек биз туура жолдо да боло албайт элек. Намаз да окуй албайт элек, садака да бере албайт элек. Аллах тааладан болгон немат менен Аллах тааладан болгон жакшылык менен эле бизде болгон жакшылыктарды эс улуу башка эмне гана жакшылык болсун ошон бар бир гана Аллахтан бир ишенип жүрүш керек. Демек ошондой ишеним болсо сөз баардык нерсени Аллахтан сурап турабыз. Ошончо любой учурда могу эле сөз алты убакыт эмес мындан сырткары болгон абалдарда Аллахка жалбарып дуа кылабыз. Мына ошолордо мисалы ата эненин дуасы дейт баласына. Ата эненин дуасы кабыл болмот дейт. Жана башка айтат. Soru var mı da? 24-7'ye постоянно boş bırakın da tuvaletke girip ortasını çıkartasın, uygun girip ortasını çıkartasın, işte ortasını çıkartasın, bunu çıkartasın. Hamle olsa da şunu sorun çıkartasın. Abu Fatima aytıyorsunuz. Aytsanız? Uğuladı. Biz hani nemezleri düşünmeye kaldık da amin de duru de boşalacağını yaxşı düşünmeye kaldık kız. Cuma namazda mı? Cuma namazda amin de duru imam dua kılsa amin de mi? İmam dua kılsa amin desin degenge ruhsat verildi de inşallah. Barda ta'min kılsa dep nemeler келет да ошо. Ал эле түшүнүп атсаң эгерде ошо арабча айтып аткан болсо, дуа кылып аткан түшүнгөн болсоңуз да. Дуа кылып аткан түшүнүп аткан болсоңуз, амин кылса болот. Амин кылса. Жана ал эме сизге көрсөңүздөр керек. Мекке Мединада жанагы минбарга чыгып дуа кылып атканда амин дегенде мечит жаңырып кетет да. Көрсөңүз Мекке Мединада. Аллахумма айззал ислам вал муслимин дегенде амин деп мечит жаңырат да. Уруксат берилет. Башка сөздү алга айтпайсың. Аллах сыйсың. Бирок ошол бул кайра амин дегениң сен имамды угуп атканыңдын белгиси да бәричи. Имам дуа кылып атса сен эчтесе эч кандай реакция болбой эле отургандай болбойт. Кайра сен дуа амин деп аткан болсо демек угуп атасың имамды. Түшүнүңүздөрбү? Бул ошол уруксат берилет. Ошол уруксат. Kırılsa dua kılsak da oltasın. Жоқ. Анда деле амин дей берсе болот иншалла. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.